Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Улуу Аллах Таалага мактоолорду айтып, даңктоолорду, алкыштарды айтып, сүйүктүү пайгамбарыбызга үй-бүлө сахабаларына салават саламдарды айтып, урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен олиялар баяны сабагыбыздын кийинки бөлүмүндө учурашып турганыбызга Аллах Таалага шүгүрлөрдү айтабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, мурунку сабактарда айтылгандай, олиялардын Аллага жагымдуу, сүйкүмдүү болгон, жакын болгон таква адамдардын окуясын угуу, адамдын ыйманын күчөтүп, жакшы амалдарга кызыгуу арттырып, жана күнөөлөрдөн тыйылуусуна бир себепчи болгон Аллах Тааланын чоң бир аскери экендигин айтканбыз. Жана олия деп кимди айтабыз? Олиянын шарттары, олия туурасында, олиячылык туурасында кандай бир ишенимде болобуз? Мурунку сабакта мында баяндаганбыз. Мына эми урматтуу мусулман бир туугандар, бул китепте келишинче олиялардын ар бирин жекеден окуяларын айтып, айткан учкай сөздөрүн айтып бермекчибиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул китептин тартиби боюнча Жафару Содик рахимахуллах, пайгамбарыбыздын урпагынан чыккан Жафару Содик деген улуу өткөн чоң аалым олия жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул китептин ээси Фаридуддин ал-Аттор деген бул чоң аалым Каддасаллаху сирраху айтат. Мен бул китебимде пайгамбардын урпагы туурасында айтуу максатым жок дейт. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урпагынын арасынан чыккан чоң белгилүү болгон аалым олиянын атын айтып, бул китебин берекелүү болуусун кааладым дейт. Себеби пайгамбардын урпагынан чыккан бул аалым болуп атат, пайгамбарыбызга байланышы бар болгондуктан китебин берекелүү болсун деп, биринчи ошол Жафару Содик деген чоң аалым олиянын атын айтып, ошол бир аз учкай сөздөрүн айтып, мен китебимди баштадым деп айтат. Бул Жафару Содик деген аалым, урматтуу мусулман бир туугандар, бул үммөттүн эң чоң имамдардын бири дейт, караңыздар. Жана бул олиячылыктагы башы көрүнгөн улуу аалымдардын бири. Жана бүт көптөгөн адамдар, көптөгөн аалым олиялар бунун шакирттери болуп эсептелген экен. Чыны Аллах Тааланы так жакшы тааныган, Аллах Таалага ашык болуп, Аллах Тааланы сүйүп өткөн чоң адам болгон дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана бул Жафару Содик рахимахуллах туурасында бир канча окуя, учкай сөздөр, окуялар айтылат экен. Ошолорду биз сиздерге айтып берсек, урматтуу мусулман бир туугандар, Дауд ат-Таи деген чоң бир олия болгон. Бул дагы күндөрдүн биринде бул Жафару Содик деген бул аалымга келип айтыптыр: "Ябна Расулилла, о Алланын элчисинин баласы" дептир. Мындай ачканда урпагынан чыккан адам, мага осият айтыңыз, мага насаат айтыңыз, мага баян айтыңыз дептир. Менин жүрөгүм карарып кетти деп, бул да өзү чоң олия Жафару Содикке келип баян айтуусун сураптыр. Факолала ага айтыптыр: "Я Абу Сулайман, сага окшогондор баян айтканга, осият, насаат айтканга муктаж эмес, себеби сен өзүңдүн заманаңдын эң таква адамысың" деп айтыптыр. Дауд айтыптыр: "Жок, о Алланын элчиси, о Алла Тааланын элчисинин урпагынан чыккан бул аалым, Алланын элчисинин небереси, силердин" дептир. Жафару Содик айтып жатат: "Бүт адамдардын үстүнө силердин фазилетиңер бар. Силер адамдардын мырзасысыңар. Силер адамдарды туура жолго баштаган жакшы адамдар болуп эсептелесиңер. Силердин сөзүңөрдү биз кабыл алабыз. Силердин сөзүңөргө амал кылуу бизге милдет болуп эсептелет" деп айтыптыр. Ошондо Жафар Содик жооп бериптир: "Я Абу Сулайман" дептир. Бул Дауд ат-Таинин аты. "Мен" дептир, караңыздар, "чоң атам мени жемелөөсүнөн мен коркуп жатам" деп айткан экен. Айтыптыр: "Сен ошо чоң атадан максат пайгамбарыбыз айтып жатат: Жафару Содик, сен мени чыныгы деңгээлде ээрчиген жоксун. Сен мени толук ээрчибей койдуң" деп айтса, "Мен эмне кыламын деп мен коркомун" деп айткан экен, караңыздар. Аны айтып: "Я Абу Сулайман" дептир. Бул мындайча айтканда жакшы таква болуу,
бул урпагың сенин тегиң пайгамбарыбызга уланып калса эле адам жакшы болуп кетет деген сөз эмес дептир. Балким жакшы мамиле менен, Аллах Таала менен болгон мамилени оңдоо менен, өзүнүн напсиси менен болгон мамилени оңдоо менен, ошондой эле адамдар менен кылган жакшы мамилеси менен адам анан чыныгы таква болот деп айткан экен. Караңыздар, Дауд ат-Таи бул сөздү угуп аябай ыйлады дейт. Аны айтыптыр. Бул караңыздар пайгамбарыбыздын урпагынан чыккан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эң жакын болуп эсептелген адамдын абалы ушундай болуп атса, бул адам амал жакшы кыла албай жатамын, пайгамбарыбыз жакшы ээрче албай жатамын деп ушундай кыйналып, сыгылып, өзүн ушундай жемелеп жаткан болсо, мен Дауттун мага окшогон адамдын абалы кандай болот экен деп аябай катуу ыйлап, караңыздар, таасир алган экен. Ушунчалык пайгамбарыбызга жакын урпагынан чыккан адам болсо дагы, алым, ойла, таква адам болсо дагы, өзүн жемелеп, амал менен амал жакшылай албай жатамын деп амалды көп аткарган адам болуп эсептелген экен. Ошондой эле күндөрдүн биринде бул Жафар Содих рахимахулла өзүнүн жолдоштору менен, өзүнүн кызматчылары менен, талабалар, шакирттери менен бирге олтурса, айтыптыр жанында олтургандарга: беркегиле баардыгыбыз бири-бирибизге кол кармашып сөз беребиз дептир. Караңыздар, ким кыямат кайым күнү биздин арабыздан кимиси ийгиликке жетип кутулуп кете турган болсо дептир, ал ушул жерде олтурган калгандарына шафаат кылат, болушат Аллах Таалага айтып: кел бири-бирибизге ошентип сөз берип алалык деп кол алышып, сөз берели деп айтышыптыр. Караңыздар, айланасында отурган адамдар айтышыптыр: Расулуллахтын, Аллахтын элчисинин небереси дептир, урпагынан чыккан алым, кандайча бул сөзүңүз? Себеби бүт адамдар сиздин чоң атаңыздын, пайгамбарыбыздын шафаатына муктаж болуп турат ал күнү дептир. Караңыздар, ошондо айткан экен: мен чоң атамдан, мен ошо пайгамбарыбыздан уяламын дептир. Караңыздар, ушул кыямат кайым күнү пайгамбарыбыздын алдына кайсы жүзү менен барам деп айткан экен да. Мен бул амалым аз болуп атат, пайгамбарыбызга толук жакшы ээрче албай жатамын. Ушул амалым менен пайгамбарыбыз болуп болгон чоң атамдын атына алдына кыямат кайым күнү баруудан уялып жатамын деп, карасаңыздар, ушунчалык катуу өзүн жемелеп корккон экен. Караңыздар, ошондуктан адам аракет кылып, напсисине каршы күрөшүп, амал кылып, Аллах Тааланын алдында урмат сыйлуу болгонго аракет кылышы зарыл экен. Дагы ал туурасында окуялар айтылган экен. Күндөрдүн биринде Жафар Содих рахимахулла адамдардан алыстап, өзү жекеленип, эч кимге аралашпастан ибадат кылып баштады дейт. Суфян Саури рахимахулла келди дагы, үйүнүн эшигине келип айтыптыр: о мусулмандардын имамы, адамдар сиз менен бирге жүрүү пайдасын албай калды, сизден пайдалана албай жатат, эмне сиз адамдарды таштап жекеленип кеттиңиз десе, айтыптыр Жафар Содих: мен, караңыздар, убакыттын бузулганын жытын жыттап атам дептир. Караңыздар, адамдардын көпчүлүгү жакшы амалдарды аткарбай жатышат, ошондуктан бузукулук таркап кетип бара жатат деп айткан экен. Ошондой эле чогуу жүргөн достор, бир туугандар дагы өзгөрүп бара жатат деп ушул эки сап ыр окуган экен. ذهب الوفاء ذهاب أمس الدابر والناس بين مخايل ومحارب يفشون بينهم المودة والوفا وقلوبهم محشوة بعقارب деп айткан экен. Кечеки күн өтүп кеткенде эле адамдардан адамгерчилик, сөзүнө туруу, чыныгы ошо мындайча мусулманчылык, чыныгы садакаттык кетип калды дейт. Адамдар текеберденип, бири-бирине урушуп, талашып эле ошол эле адамдар иш менен алек болуп калышты дейт. Сыртынан сөзүнө тургандай болуп, бири-бирине күйгөндөй болуп, ошончалык бири-бирин сүйгөндөй болуп көрүнүшөт сыртынан, а бирок жүрөктөрү болсо жылан, чаяндар менен толуп калган деген ырды окуптур. Караңыздар, күндөрдүн биринде ал Жафар Содир рахимахуллахту адамдардын бири көрүп айтыптыр:
Ал караса, бул Жафар Содик сыртынан аябай сонун жарашыктуу кымбат баалуу кийим кийип алыптыр. Барып да айтыптыр. Жафар Содик, бул сиз кийип жүргөн кымбат баалуу кийим, бул кооз чырайлуу кийим сиздин чоң атаңыздын кийими эмес деп айтыптыр. Мындайча айтканда, сиз эмнеге мынчалык кымбат баалуу кийим кийип алдыңыз деп айтса, бул Жафар Содик жооп берген экен, караңыздар, бергел деп туруп колун салып ичине киргизиптир. Ичинде денесине жагымсыз болгон бодуракай, ушунчалык катуу бир кийимди ичинен кийип алган экен да. Сыртынан болсо жакшы бир кийимди кийип алган экен, караңыздар. Анан айтыптыр: "Эй баланча" дептир. "Бул ичимде кийип жүргөн көйнөгүм бул Аллах Таала үчүн кийдим, ал эми сыртындагы кийимимди адамдар үчүн гана кийип койдум" деп айткан экен. Ошондой эле Абу Ханифа рахимахуллахтан күндөрдүн бирине сураптыр. Акылдуу адам ким деп сураса, не деп жооп бересиң десе, Абу Ханифа рахимахуллах айтыптыр: акылдуу адам жакшылык менен жамандыкты айырмалап, жакшылыкты ээрчиген адамды акылдуу деп айтабыз дептир. Жафар Содик бул иштерди жаныбарлар деле кылса болот деп айтыптыр. Анан айтыптыр: "Сиздин алдыңызда кандай? Сиз жооп бериңизчи. Акылдуу адам ким?" десе, "Эмне деп айтасыз?" десе, Жафар Содик айтып: "Урматтуу мусулман бир туугандар, бул акылдуу адам деп эки жакшы нерсенин ортосунан жакшыраагын тандап ошого амал кылат" дейт. Ошондой эле эки жамандыктын ортосунан салыштырып көрүп, экөөнөн тең алыс болот деп айтыптыр. Ошондой эле эгерде мажбур болуп калып, эки жаман иштин бирин сөзсүз кылганга мажбур болсо, ошол эле эки жаман иштин эң зыяны азыраагын ажырата билип, анан кылган адам, ушул адам акылдуу болот деп айткан экен, караңыздар. Дагы бул Жафар Содик рахимахуллахтын окуяларынан күндөрдүн бирине бир адам бир баштык толо алтын тыйынын жоготуп алыптыр. Бул дароо Жафар Содикке асылып элдин алдында: "Менин бул алтынга толо баштыгымды сен урдап алдың, сен алып алдың" деп адамдардын алдында асылып жала жааптыр. Бул Жафар Содик эч бир нерсе дебестен туруп, урматтуу мусулман бир туугандар, айтыптыр: "Сен ал баштыгыңда канча алтын тыйының бар эле?" деп сураптыр. Сураса, 1000 тыйының бар эле дептир. "Жүр" деп үйүнө ээрчитип барыптыр дагы. Үйүнөн ошол 1000 алтын тыйынды алып, өзүнүн жанынан жанак адамга берди дейт. Ал адам үйүнө барып, бир канча убакыт өткөндөн кийин өзүнүн жоготкон жанагы баштыгын таап алыптыр. Таап алып, үзүр сурап, кечирим сурап, бул Жафар Содикке келиптир. Келип: "Менин жоготкон баштыгым таап алдым, сиз алган эмес экенсиз" деп, мындан алган ошол бир баштык алтынды берсе, Жафар рахимахулла албай кой дейт, караңыздар. "Биз берген нерсебизди кайра албайбыз" дептир. "Сарптаган нерсебизди кайра кайтарып албайбыз" деп жооп берген экен. Анан жанындагы адамдардан сураптыр: "Бул аябай улуу адам экен, аябай адеп ахлактуу адам экен, бул ким адам?" деп сураса, айтышыптыр: "Бул Жафар Содик болот" деп жооп бергенде, бул адам кылган ишине өкүнүп калды дейт, караңыздар. Кандай улуу адеп ахлактын үстүндө болушкан. Күндөрдүн биринде ошол Жафар Содик рахимахулла айтыптыр: "Ким" дейт, "Аллах Тааланы бир нерседен пайда болгон, же бир нерсенин ичинде десе, же бир нерсенин үстүндө десе, бул сөз айткан адам мушрик болот" деп айткан экен, караңыздар. Аллах Таала бир нерседен пайда болгон, же бир нерсенин ичинде де бир орунга чектеп койсо, караңыздар, мисалы бир бул ааламдын ичинде же сыртында депчи, аршта депчи, асманда деп, кыскасы бир орунду берип чектеп койгон болсо, же бир нерсенин үстүндө деп койгон болсо, бул адам мушрик болот деп айткан экен. Себеби Аллах субханаху ва таала, караңыздар, бир нерседен болгон болсо дейт, пайда болгон болсо, анда Аллах Таала чеги бар, чектелген болуп калат, бүтө турган болуп калат дейт. Ошондой эле эгерде бир нерсенин ичинде болгон болсо, анда Аллах Таала эзелки болбой калат дейт. Ошондой эле Аллах Таала бир нерсенин үстүндө болсо, анда Аллах Таала көтөрүлгөн болуп калат дептир. Бул үч сыпаттардын бардыгы Аллах Таалага мүмкүн эмес деп айткан экен, караңыздар. Кандай Ахлу сунна вал жамааттын таптаза акыйдасын айтып деп бизге түшүндүрүп берген. Жана дагы айткан сөздөрүнүн, урматтуу мусулман бир туугандар, бардык күнөө дейт, караңыздар.
Ал күнөөнүн башы коркуу болсо, жана күнөө кылып алгандан кийин акыры өкүнүү болсо дейт, бул иш Аллах Таалага адамды жакындаштырат деп айткан экен. Мисалы бир күнөөнү кылуудун алдын коркуп турат, şu күнөөнү кылбайын деп. Бирок атайлабастан же кыскасы напсыга берилип кылып алды. Ал күнөөнү аткарып алгандан кийин адам аябакат өкүнүп, өзүн жемелеп, өкүнүп жатат. Бул амалы Аллах Таалага адамды жакындаштырат дейт. Ал эми кээ бир жакшы ибадаттар бар дейт, тааттар бар. Алардын башталышы амин, мындайча айтканда аманчылыкта болот дейт. Мен бул жакшы ишти мен кылып коёмун деп өзүнө менсинип кылат. Ал эми бул жакшы ишти кылып бүткөндөн кийин болсо бул текеберленет дейт. Мен кылып койдум, башкалар кылбай жүрөт деп. Бул кылган ибадаты тескерисинче бул адамды Аллах Тааладан алысташтырат деп айткан экен да, караңыздар. Караңыздар, эл көрсүн, эл уксун деп ибадат кылган адам, бул адам чыныгы күнөөкөр болот дейт. Ал эми кыйналып атып, мындайча айтканда Аллах Таала мени кечир деп күнөө кылып алгандан кийин Аллахым өзү мени кечир деп кылган күнөөсүнө кайра кайтпаймын деп өкүн тобо кылган адам, бул адам Аллах Таала чыныгы баш ийген адам болот деп айткан экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Анан дагы Жафар Садик рахимахуллахтын окуяларынын бири айтылат экен. Күндөрдүн биринде бир адам келип Жафар Садик рахимахуллахка айтыптыр. Мага Аллах Тааланы көргөзүңүзчү деп айтыптыр. Бул Жафар Садик Курандагы Аллах Тааланын Муса алейхиссаламга айткан аятын окуптур. Лан тарони. Мени эч качан көрө албайсың деп Муса алейхиссаламга айткан Аллах Таала. Ушул аятты окуптур. Бул аятты окуганда бул адам айтыптыр, бул Муса алейхиссаламдын доорунда болгон, бул Муса алейхиссаламдын шариаты. Ал эми биздин шариятыбызда көрсө болобу деп көргөзүңүз деп сураптыр. Башка адамдар дагы мен Аллах Тааланы көрүп тургандай болом, Аллах Таала көрүп ибадат кыламын деп айткандар болгон го дептир аалымдардан. Мага да көргөзүңүз десе, Жафар Садик карап туруп анан жандагыларга айтыптыр. Бул адамды кармагыла да суга ыргыткыла дептир. Бул адамдар көтөрүп суга ыргытып таштаптыр, терең сууга. Сууга түшүп кеткенден кийин аябай чөгүп кетейин деп, о Жафар Садик мага жардам бериңиз эле, мага жардам бериңиз, мен чөгүп атам деп Жафар Садиктин аябай атын кайра айтып жардам сураптыр. Бул Жафар Садик, бул алым рахимахулла жардам бербей койду дейт. Жардам бербей аны карабай коюптур. Анан жанакы адам чындап мен өлөт окшоймун. Бул жагы болбой калды. Эч ким мага жардам бербейт экен деп эми чөгүп кетейин деп атканда, о Аллах, о Роббим жардам бер деп чын жүрөгүнөн өлүшүнө көз жеткенден кийин жардам бер о Роббим деп Аллах Тааладан суранып баштады дейт. Мына ошондо Жафар Садик жандаш шакирттерине айтыптыр, чыгаргыла буну дептир. Анан чыгарып, жаткырып, жанакы адам жуткан сууларын сыртка чыгарып, өзүнө келгенден кийин анан айтыптыр Жафар Садик, мына Аллах Тааланы көрдүңбү дептир жанакы адамдан. Бул адам, о Аллах Тааланы көрдүм дептир. Качан ошол адамдардан жардам сурап баштаганда мен Аллах Тааланы тааныбай жүргөн экенмин дептир. Ал эми өлө турганыма көзүм жетип, чын жүрөгүмөн Алла, о Роббим, о Алла дегенде өзгөчө бир жүрөгүмдө бир башкача бир нерсе ачылыш болду дептир да, караңыздар. Анан Жафар Садик айткан экен, мына ошол жүрөгүңдөгү ачылышты өлгөнгө чейин сактап жүр деп айтыптыр. Мына ошол жүрөгүңдөгү ачылган эшикти дайыма ачык абалда калтырып, ошондой ыхлас менен Аллах Таалага ибадат дуа кылып жүр. Мына сен ошо Аллах Тааланы көргөндөй болосуң деп жанакы адамга талим берип койгон экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Чындыгында бардык эле адамдар, Кудай сактасын, намаз жок, тигил жок, ал жок, бул жок деп динге душмандык кылып, дин туурасында жаман пикирлерди айтып жүрүшөт. А бирок кыйынчылык келип, жер титиреп калса, же унаасы башкаруудан чыгып кетип, башкача жүрүп, ушундай бир тайгалакта ушундай кетип бара жатса, көп адамдар о Аллах, о Роббим, о Кудай деп айтып калышат. Караңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби ал адам билет, ал маалда Алладан башка эч ким жардам бере албай калат. Мына ошондой жүрөгүбүз менен бардык убакытта Аллах Таалага жалынып, жалбарып жүргөнгө биз аракет кылышыбыз керек экен. Мына ошол сабакты бул жанакы адамга, урматтуу мусулман бир туугандар, берип койгон экен. Бул дагы Жафар Садиктин дагы айткан, урматтуу мусулман бир туугандар, учкай сөздөрүнөн айтыптыр.
Al-mu'minu men yaqumu ma'a nafsihi wal-arifu men yaqumu ma'allahi ta'ala deydi. Момын адам деп қараңыздар, бұл өзінің нәпсіменен бірге жүреді дейді. Мындайша айтқанда, өзінің нәпсісін тәрбиялағанға әрекет қылып, нәпсісін қарап жүреді. Ал эми өзінің нәпсісін тәрбиялап бүтіп, шыны Алла Тааланы таныған олия болса, Аллах Тааланың разычылығы менен жүреді деп айтқан екен. Ар бір иши Аллах Тааланың разычылығы үшін ғана болып қалады деп айтыптыр. Жана да сөзүнөн "Ман жахада ма нафсихи ясилу илейх" деп қараңыздар. Ким нәпсісіне қаршы шығып, нәпсісінің қалауларын тыйып, бүт Алла Тааланың бұйрықтарын тақ атқарып, пайғамбардың сүннеттерін толық ерчеп, қысқасы нәпсісін тыя тұрған болса жаман қалауларынан, азғырықтарынан, бұл адам Аллах Таалаға жетет деп айтқан екен. Жетет дегеннің мааниси Аллах Таалаға жақын болады, Алла Тааланың сүйікті бендесіне айланат деген маанide айтқан екен. Қараңыздар. Ошондой эле бұл Жафар Садиқ рахимахуллахтың айтқан насааттарынан 5 түрдүү адам менен бирге жүрүүдөн этият бол, алыс бол деп айтыптыр. Биринчиси ал-каззаб, жалганчы дептир. Караңыздар. Себеби сен ал менен жүргөндө аны чынчыл деп ойлоп, сөздөрүңү айтып ага ишенесиң, а бирок ал убагы келгенде сени сатып, сага жалган сөз сүйлөп, караңыздар, сени алдап кетет. Этият бол, алыс бол мындай адамдан дептир, жалганчыдан. Экинчиси акмак адамдан дептир. Бул адам сага пайда жеткирүүнү каалаганы менен, а бирок билбеген абалда сага зыян жеткирип алат деп айткан экен. Ошон үчүн акмак тентек адамдан да алыс бол дептир. Үчүнчүсү сараң адамдан дейт. Качан сен чогуу бирге жүрүп, бир-эки нерсе керек болуп, андан сурап калсаң дейт, ал дароо сараңды кылат дагы сени кесип кетип калат дейт. Эч нерсе бербей коет. Ошон үчүн сараңдан дагы алыс жүр деген экен. Ал эми 4-чү адам бул коркок адам дептир. Коркок адам менен бирге жүрбө. Себеби чыныгы сен ал адамга муктаждыгың түшүп, ал адам менен бирге жүргөндө кээ бир абалдарда көбүрөөк муктаждыгың түшүп калган убакытта ал сени таштап, калтырып, коркоктуктан кетип калат дептир. Ал эми 5-чи адам болсо фасык, бузук адам дейт. Караңыздар. Себеби ал сени бир аз нерсеге сатып кете берет деп айткан экен. Ошондой эле бир аз нерсеге баш ийип кете берет деп жооп берген экен. Караңыздар. Мына ошондой 5 түрдүү адамдан алыс болгонго биз аракет кылышыбыз керек экен. Жана дагы айтыптыр, Аллах Тааланын бул дүйнөдө жаннаты, бейиши жана дозогу бар деп айткан экен. Ал эми бул дүйнөдөгү Алла Тааланын бейиши бул афият деп айткан экен, саламаттык, сак саламаттык деп айткан экен. Ал эми дозогу болсо бул балелер деп айткан экен. Ал эми сак саламаттуулук деген кантип түшүнөбүз дегенде бул айтыптыр, бардык ишин Аллах Таала тапшырып коюу дейт. Караңыз. Аллах Таала каалагандай болот. Алла субханаху ва таала эмнен жаса тагдырга бардыгы болот деген толук ишеним менен адам алдыга умтулуп аракет кыла берүүсү керек. Аллах Таала каалагандай болот деп туруп, колуңуздан келип турган себептерди, аракеттерди кылбай койсоңуз, анда күнөөкөр болосуз. А бирок кылдыңыз, аракетиңиздин бардыгын так аткардыңыз, ошентсеңиз дагы болбой калдыбы? Анда сиз Аллах Таалага тапшырыңыз. Аллах Тааланын тагдырына разы болуңуз, сиз жайбаракат абалда, бейиште жашагандай сиз жашап жыргайт экенсиз. Ал эми бале болсо дейт, бул адам өзүнүн оюна таянып алуу дейт. Караңыз. Алла Таалага толук өзүн тапшырбоо дейт. Кыйынчылык келсе, мен чечемин антип калды, тигинтип калды, мен минтемин, тигил минтип койду, ошол себептен момундай болду деп адам көп нерсени өзүнө алып алып, өзүн кандайдыр бир деңгээлде кудай сезип алып, мен болбосом бул болбойт эле, же тигил себептен де бирөөлөрдөн айыптарды көрүп, же ошол өзү гана көп иштерди кылып бүтүрүп атканга окшоп көрсө, бул адамга чыныгы берилген кыйынчылык бале болот деп айткан экен. Биз баардык ишти Алла Таалага тапшырайлык, колубуздан келген аракетибизди тырышуу менен, умтулуу менен аткарып жүрүп жашай беребиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана дагы айткан сөздөрүнөн бул Жафар Садиқ рахимахуллахтан келип сурашыптыр. Сабырдуу кедей абзелби, же шүгүр келтирген бай абзелби дептир. Бул аалым жооп бериптир. Сабыр кылган кедей абзел. Себеби кедейдин жүрөгү дайыма Аллах Таала менен алек болот. Ал эми байдын жүрөгү мал байлык менен алек болот деп айткан экен. Мына ушул сыяктуу
Жана мындан башка да көптөгөн таасирдүү окуялары бар, учкай сөздөрү бар. Бул Жафар Садик рахимахулло, Аллах Таала райымын алып мээримине бөлөгөн болсун. Бул ушундай бул үммөткө кызмат кылган чоң аалым олиялардан болгон экен. Жада калса, урматтуу мусулман бир туугандар, бул Жафар Садиктин шакирттерин караңыздар. Биз фикхта ээрчип жашаган 4 мазхабтын бардык башчылары Жафар Садиктин шакирттери же небере шакирттери болгон экен. Абу Ханифа рахимахулло Жафар Садикке барып насаат алып, илимин алып туруш экен. Имам Малик дагы, урматтуу мусулман бир туугандар, Жафар Садиктен хадистерди алган экен. Имам Шафии дагы, Имам Ахмад ибн Хамбал дагы Жафар Садиктен келген хадистерди алып, илимин алып пайдаланган экен. Ушунчалык чоң меминдеген аалымдардын, олиялардын устазы болгон, аларга илим талим берген улуу аалым болуп, бул жер бетинде жашап, сыноо жашоодо таквачылык менен өткөн улуу адам болгон экен. Аллах субханаху ва таала бул Жафар Садик рахимахуллохтун мээримине бөлөгөн болсун. Бизге калтырган учкай сөздөрүнөн, айткан талимдеринен биз таасир алып, үлгү алып, жашообузду оңдоого Аллах Таала тавфик жардам берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар.